10 жыл 15 жыл бирөөгө төлөп жашаптым, кой дедим. Принцип койдум, өзүм төлөйм депчи. Мына буюрса. Ошол күн келди. Бүгүн Жалынбек досумдун үйүнүн күлүчүн кабыл алдык. Ушинтип дасторкон жайып, ыраазычылыгын билдирип, ушундай бизди сыйлап атасың. Сен бизди сыйласаң, сени Кудайым өзү сыйласын. Сага да кичине сөз берели, өзүң биздин кызматка кандай ыраазысыңбы? Азыке, рахмат. Алла разы болсун. Ошо сыяк аркылуу мен үйлүү болуп отурам. Биздики дагы өтө тез болуп кетти да. Бир күн эле бүт баарын отурду бүтүрүп салдык. Бир күн даже иштен да калган жокпуз. Бүтүрдүк, ошол күнү ишке чыгып кеттим менчи. Мекендештерге кайрылуум, бирөөгө төлөп жашаганча өзүңө төлөп жаша. Ошол принцип менен кеткиле баары да жакшы болот. Мен дагы ушул принципти мурдагы жыл койгом алдымачы. Кой ушул мындай ойлонуп көрдүм, 10 жыл 15 жыл бирөөгө төлөп жашаптым, кой дедим. Принцип койдум, өзүм төлөйм депчи. Мына буюрса. Ошол күн келди. Мен өзүм төлөп жашайм азыр. Ким качан казайын келип калат, түнү келип кууп чыгат казайын, андай регистрация азыр баарда кыргыздар регистрация маселеси болуп атпы, регистрация базар жок. Коесуң өзүң кожоюнсуң. Ошол мекендештер алгыла, Алла разы болсун. Арзыматка кайрылгыла. Арзымат өтө өзүнүн ишин мыкты аткарат. Бул жерде кандай дасторкондо турсак, үйүңдө ар дайым жакшылыктарда, дасторконуң жайып, ушундай пейилиң кенен болуп, ишиң ийгиликтүү болсун досум. Рахмат. Куттайм дагы бир жолу. Рахмат.